Кутман күн бүгін бадыраңды көчөттөрүн алып келип отургузганыбызга 2 жума болду. 2 жумада ушундай болуп көтөрүлүп калды. Анан жыгыла баштагандан чиптерге бүгүн асып бүттүк. Мына чиптерге асып байлап койдук баарын. Анан 2-3 күнөн бери жаанчыл болуп, ним көп болуп оору боло баштаган окшойт. Байкасак жалбырактарда башталыптыр. Ошон үчүн био каражат алып келдик. Триходерминди алып келип, азыр мындай кылып сээп жатабыз. Жалбырактарына дагы, түптөрүнө дагы кененирээк кылып сээп атабыз. Андай кылбасак оору болуп калышы мүмкүн. Анан биздин эксперимент боюнча да айтып кетмекчибиз. Мына бул сол тарапта арпа саманга өстүрүлгөн, бул жакта камышка өстүрүлгөн. Байкасак арпа саман деле жакшы өсүп атат, бирок чирей баштагандай болуп атат. Жыт бар экен бир аз арпа саманда түбү. Ал эми камышта анчалык чиринди жок экен. Камыш тазарактай. Бир жаман жер арпа саманда чыгып кетет экен арпалар. Аны азыр кайчы менен кесип салдык. Мына мындай болуп азыр кесилип калды окшойт. Чыгып кетет экен, жаман жер ошол экен. Атак негизинен экөөнө тең эле өсүп атат. Анан азыр бул жактан көрсөйүн. Эң жакшы өсүп атканы бул биогумуста болуп атат. Мына биогумустагылар кочкул жашыл болуп турат. Салыштырмалуу мына мунун өңү, бул жактагынын өңү кочкул жашыл болуп, булар жакшы. Анткени болбой эле азык зат курамында бардык кылат экен да. Мына бул жакта камыш, апилканыкы. Апилка чирей баштады окшойт бул дагы. Эми канчага чейин болот билбейм. Эгер чирип баштаса, анда могул экөө апилка эле анда өсүмдүктү оорутат. Ошон үчүн азырынча эксперимент жүрүп атат. Жыйынтыктап айтканда биогумустуку жакшыдай. Арпа самандар чирей баштагандай болуп атат, апилка дагы чирей баштагандай болуп атат. Кокосовый стружка өзүнүкү, ал атайын буга эсептелгенден кийин булар жакшы эле. Азыркы убакытка ушундай болуп атат.